Адамдын ден соолугуна пайдалуу, витаминдерге бай, организмге бат сиңүүчү балыктан тамактын түрлөрүн жасаганды бүгүн үйрөнөбүз. Андыктан биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырабыз. Бул тамактын түрлөрүн бизге ашпозчу Максат мырза үйрөтүп өтөт. Саламатсызбы, Максат мырза? Айтсаңыз, эң биринчи эле тамактын кайсыл түрүнөн баштайбыз? Азыр биз жасай турган биринчи тамагыбыз бул салат. Салаттын аты Альфредо деп аталат. Ага керектелүүчү азыктар: салатный лист, деңиз кошулмасы. Деңиз кошулмасында эмнелер бар? Деңиз кошулмасына кальмар кирет, сёмга бар, креветки бар, жана ошондой эле осьминог бар. Буларды биздин шаардын дүкөндөрүнөн тапса болот. Андан кийинки оливковое масло, жана лимон кислотасы, бадыраң, лимон, помидор черри, жана кара мурч, туз. Бунун баары бизге азыр бир порцияга? Ооба, мунун баарын азыр биз порцияга жасайбыз. Эң биринчи керектелүүчү биринчи деңиз азыгынан алабыз, бир аз алып, бир аз салып алабыз. Андан кийин бадыраңды алып, анын кабыгын арчыйбыз. Кабыгын арчыган себеби жумшак болсун үчүн. Бир порцияга жарым бадыраң кетет. Бул салатты жасаганга жалпысынан канча убакыт сарпталат? Болжолу бир 5 мүнөттүн убактын ортосу. Муну алып, муну каалагандай кессе болот. Биз азыр мындай эле кесип алайлы. Андан кийин помидор черрини алабыз. Мунун ортосунан кесебиз. Болжолу бир 3-4 черри алабыз, салабыз. Андан кийин салат жалбырагын ар кандай түрдө айырып, тытып таштайбыз. Андан кийин лимонду алып, бир аз тамчылатып коебуз согунан. Азыр кошула турганыбыз бул маслины. Бул өтө пайдалуу ден соолукка. Буну алып бир 2-3 таштап коебуз. Андан кийин туз, калемпир бул татымга жараша болот. Бир аздан сейип коебуз. Анткени бул продуктлардын өздөрүндө тузу бар. Андан кийин бир аз оливке майын кошобуз. Канча грамм деп атат? Болжолу бир 30 грамм, 10-15 грамм. Май кошобуз дагы, аралаштырабыз. Муну тарелкага салабыз акырын. Жана үстүнө мындай бир кооздукту коюп коебуз. Бул эмне кооздук? Бул өзү конфеттен жасалган, кооздук үчүн гана. Бул өзү жеэлбейт. Ошол менен мына биздин салатыбыз да даяр болду. Мунун эң жакшысы конок келгенде бат даярдалуучу салат. Анын үстүнө мунун үй шартында жасагандагы өтө ыңгайлуу. Альфредо салатына керектелүүчү азыктар: салат жалбырагы 1 бо, кальмар, сёмга, креветка жана осьминогдун деңиз кошулмасы 200 грамм, зайтун майы 10 грамм, лимон кычкылы 10 грамм, бадыраң 1 даана, черри помидору 4 даана, зайтун мөмөсү 3 даана, татымына жараша туз, калемпир. Эми азыр биз жасала турган кийинки тамактын түрү бул закуска. Закускага керектелүүчү азыктар бул цукини. Биз муну эртерээк даярдап алганбыз. Цукинини узун кылып кесебиз, жана клярга аралаштырып алабыз. Клярдын жасоо ыкмасы жумурткага унду чалып, анан ошого аралаштырып алабыз. Жана сёмга деген балыкты майда кубикче туурап, бир аз чеснок жана укроп кошуп, анан кууруп алабыз майга. Эмнеден баштайбыз биринчи? Азыр биринчи мына биз алгач даярдап алган цукинини алабыз. Буну бир сыйра мынтип жайып алабыз жерге. Андан кийин алгач даярдап алган балыгыбыз, сёмга балыгыбызды коебуз. Болжолу бир 5 грамм, 10 граммдан коюлат. Жана акырын оройбуз буларды, ролго окшоштуруп оройбуз. Ороп, анан мындай кылып тийжебиз. Негизи эле балык өзү пайдалуу. Анан кийин
Биздин шаарыбыздын дүкөндөрүндө тапса болот, оңой. Кооздук үчүн эки башына илис жалбырак коебуз. Кооздук үчүн мына петрушканы, кучерявый петрушкадан коюп чыгабыз. Бул дагы оңой, жеңил тамак. Үй шартында жасаса болот, тез болот. Жалпысынан бир 10-20 мүнөттө сапталат. Анан кооздук үчүн мындай помидорду коюп койсок болот. Ошону менен биздин роллубуз даяр болду. Цукиниден жасалган роллубуз. Өзүңүздөр байкагандай, бат эле убакыттын аралыгында даяр болду. Муну үй шартында жасаса болот, жана ошондой эле столдун да көркү болот. Бул закуска болгондуктан ар кандай ичимдиктер менен, суусундуктар менен ичсе болот. Цукиниге оролгон балыкка керектелүүчү азыктар: сёмга балыгы 250 грамм, сарымсак 2 тишче, жумуртка 1 даана, цукини 1 даана, ашкөк 1 бо, татымына жараша туз, калемпир. Кооздуу үчүн петрушка жана черри помидору. Мынакей өзүңүздөр байкагандай эле аз убакытты талап кылган альфредо салатын жана ошондой эле закусканы жасаганды үйрөндүк. Эми болсо 3-чү балыктан жасалган ысык тамакка кезек келди. Биз болсо азыр 3-чү тамакты бышырып алыш үчүн атайын электрикалык мештин жанына келдик. Эмнеден баштайбыз? Биринчи сковородкага бир аз май куюп, анан коебуз. Канча граммдай май? Бул где-то 5 граммдай эле май. Кийинки жасала турган тамагыбыздын аты сёмга соусом. Бул сёмга балыгы өзү бизде өспөйт. Мунун бир жакын бир породалар, бул форель, радужный форель деп коет. Бул өзү привозной, бизге алып келет башка өлкөдөн. Бунун бир жакшы жери өзү майлуу балык. Туз коюшубуз, перец по вкусу. Анан бир аз орегано приправасын сеип койгонбуз. Азыр май ысып калса, акырын салабыз. Балык бышырган көмөч казанга эгерде балыктын жыты калып кала турган болсо, анын ыкмасы оңой. Уксусту алып 80%. Аны бир аз сууга аралаштырып, ошол менен сүртүп коебуз. Дагы бир ыкмасы бар, аны лимон менен бир аз сүртүп койсок, жыты жакшы кетет. Ошентип мына майыбыз дагы ысып калды. Балыкты алып салабыз. Буну көп кууруганга болбойт, өзүнүн эмеси согу чыгып кетет. Ошон үчүн бир 5-10 мүнөттүн аралыгы эле кууруш керек. Бул өзү майлуу балык болгондон кийин майды бир аз коебуз. Анан өзү майды албайт. Тескерисинче кууруп атканда өзүнүн майы чыгып кетет. Азыр соус жасайбыз. Соуска виола сырын алабыз. Бир кашыктай. Жана сливки. Муну аралаштырып турбасак, сливки түбү эле жабышып кетет, күйүп кетет. Сөзсүз аралаштырып туруу шарт. Сырдан бир 15 граммдай коштук, сливкиден бир 20 граммдай. Болду, мына виола эригенден кийин соус өзү коюланып калат. Эми азыр муну тарелкага кооздойбуз. Кооздук үчүн бир аз сала жалбырагын алабыз. Бул сёмканы акырындык менен коебуз, каалагандай кылып. Соусту алып, муну каалагандай төгүп койсок болот. Кааласак жанына, кааласак буягына. Жана кооздук үчүн балыкка сөзсүз лимон коебуз. Лимонду ар кандай алып кессек болот. Алиф маслинаны алабыз. Бул кооздукка жана жесе да болот. Мындай кылып кооздойбуз. Соус астында балык даяр болду.
Өзүңүздөр көргөндөй даярдоо ыкмасы оңой, жеңил, үй шартында да жасаса болот. Куурулган сёмга балыгына керектелүүчү азыктар: каймак 20 грамм, эритилген сыр 1 аш кашык, атайын балык үчүн татымал 1 чай кашык, кургатылган райкан жарым кашык, лимон 1 даана, өсүмдүк майы 10 грамм, татымына жараша туз, калемпир, коздуу үчүн салат жалбырагы жана зайтун. Өзүңүздөр көргөндөй эле ар кандай кошулмалардын жардамы менен биз балыктан тамактын 3 түрүн жасаганды бүгүн сиздер менен биргеликте үйрөндүк. Ал эми өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, бизге бул тамактын түрлөрүн үйрөткөн Соң көл ресторанынын ашпозчусу Максат Султанелиевке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана баардыгыңыздарга айта кетчү нерсе, тамагыңыздар даамдуу болсун. Балыктын баардык түрү ден соолукка пайдалуу. Балык минералдык заттарга: фосфор, кальций, магний, натрий, калий, йод жана B6, D3 жана А, D витаминдерине бай. Анын эти гана эмес, майы да эң пайдалуу. Бат эрийт жана жакшы сиңет. Анда адамга эң керектүү болгон кальций көп болуп, кызыл жүгүрүк оорусунун алдын алат. Балдарга берсе, ити оорусунан сактайт. Чоң кичине дебей көрүүнү жана жүрөктүн иштешин жакшыртат. Андан тышкары тери, чач, тырмак, тиш, сөөктөрдүн абалын бекемдеп өмүрдү узартат экен.